Мухаммад Хуани айтат, мен жумушумда тиричилигимди башкамды кылып, жолдун четине машинамды токтотуп олтурсам, 16 жаштагы жигит тазегин трапкасын көтөрүп, алдайнеңиз жууп берейинби деди. Ооба, макул дедим. Жууту жууп бүткөндөн кийин $20 көрсөттүм. Берейин деген максатта. Баягы жигит долларды карап, сиз Америкадан келдиңизби? Ооба, мен Америкадан келдим. Анда доллар алыштын ордуна сизге Америка окуу жайлары тууралуу сизден маалымат алсам болобу? Ооба, болот. Адеп баклоо укуктун өзү сүйлөштөрү ушундай сүйкүмдүү жашынакай, татынакай балакайды менен сүйлөштүккө өзүм дагы кызыктым дейт. Алдыма тургузуп, машина алдына тургузуп сүйлөштү баштадым. Сен 16 жаштасың, жашың 16да. Демек сен орто класстын 2 классын бүтүпсүң да. Орто мектепте 2 классын бүттүңбү? Жок, Эдадыянын 6 классын аяктадым деди. Араб мамлекеттеринде тандаган кесибинин предметинин оор жеңилдигине байланыштуу ар түрдүү класстарда окулат жаштар. Мутавасситада окусаңыз, бул жакшы жашы жетелектер, же кичинекейлер, анан жеңил предметтер окулат. Эдадыяда жашылуулар окуйт. Бул Эдадыян 6 класста, өзү мутавассита окуй турган жашта. Аны Эдадыяда окуп калсын. Мунун себеби эмнеде деп суроо берсем, адеп баклагым укук менен өзүм балаларым бардыгы 5 болгонуна байланыштуу бир канча класска алдыга мени аттатышты, деди. Англис тилин бала өтө жакшы өздөштүрүптүр, укук менен өзү деп алгага сөз жок. Бул жакта кимдериң бар, жакындарың бар, сага колдоо көрсөткөн акчадан башкадан өзүмдөн башка эч ким жок. 2 жаштыгымда атам каза болгон, апам бирөөнүн үйүндө иштейт, кызматчы болуп, карындашым экөөбүз ушинтип көчөдө тирилүү кылабыз. Анда кафеде бар тамак жейбиз деди. Бирок шарты бар. Макул, бирок шарты бар. Эмне шарт? Артка энеңизди ачып берем деди. Макул арчы деди да, кафеге бардык. Кафеде сүйлөштүк, кеңештик, кептештик. Америкага документтерин мага жөнөтүп, мен болсо Америкага тапшырышка аракет кылышымды айттым. Жигит өзүнүн сөзүндө кафеде отурган учурубузда Америкада стипендия берет экен, окуу жайлары жакшы экен, айлык берсе, айлыкта үйлгө жөнөтөмүн, акчамды жөнөтөмүн, бир туугандарыма жөнөтөмүн, сыйлайм. Ушундай сөздөрүн айтты. Мен дагы баланын укугун өзүн чындап мусулмандар арасында ушундайлыгын көрүп өтө кубандым, сүйүндүм. Макул деп жардам бермей болуп, анын документтерин жөнөттүм, мен жөнөттүм. 6 ай өттү. Арадан 6 ай өттү. 6 айдан кийин 2 күн өтүп, мага телефон чалуу болду. Телефон чалып, рахмат, ыраазычылыгын билдирди. Үйүбүздө кубанычтын көз жашы тынбай жатат. Сизге терең ыраазычылык, рахмат. Мен дагы ичимден сүйүнүп, кубанып, ушундай жигитке жардам бергениме сүйүндүм, кубандым. Арадан 2 жыл өтүп, New York Times өзүнүн сүйүктүү окурмандарына, өзүнүн авторитети бар, өзүнүн сүйүктүү окурмандары бар, New York Times гезитинде бунун аты чыкты. Эң акыркы техникаларды эң жакшы өздөштүргөн профессор, доктор деп, бул аты кетти. Бунун аты жарыяланды. Аялым анын апасына, карындашына мага билдирбестен виза алыптыр. Америкада өзүнүн апасын, карындашын көргөн бул жигит өтө күлүштү билбейт же сүйүнүштү билбейт, ошондой абал. Күнөрдөн бир күн карасам, баягы жигит менин машинамды жууп жатыптыр. Чыгып чуркап чыгып, тазигин ыргытып, кучактап өзүн эмне кылып жатасың десем, мурда мен ким элем? Сиз мага кандай жардам бердиңиз, ошону унутпаш үчүн. Мурдагы абалымды унутпаш үчүн ушундай кылышым керек деди. Фаластиндик бул жигит Фарид Абу Али азыр АКШнын Гарвард университетинде өзүнө кадыр баркына, өзүнө жараша кадыр баркы бар профессор, мугалимдердин бири болуп эмгектенет. Албетте бул аракет кылды. Бул окуядан сабак алына турган сабактар өтө көп. Жөнөкөй мисалы, кафеге барабыз деген учурда питане жарат экенбиз деп айтып кетип калган жок. Кулк менен адамды өзүнө тартышты караңыз. Эгер бул жерде содагер болуп бирөөнүн фирмадан товарын сатмай адам болуп калса, бул канчалык таасир берип, канчалык саталат товарларды. Бул ойлоно турган маселе. Мындай ишчилерди бардыгы алат, мындай ишчилерге бардыгы муктач. Биринчи шарты менен жууп берем, анан кийин кеттик деди. Кафеде дагы тоюп жеген жок, үйүнө сабой кылып салып алды. Таасир берип атат адамга. Өнүгүп игиликке жеткенден кийин дагы машинасын жууп дагы таасир берип коюп атат. Эгер бул намаз окуп, ораза кармап, мусулман болуп өтө күчтүү болсо, бул канчалык таасир калдырмак, мисалы үчүн өзү дагы мусулман. Бирок дагы канчалык күчтүү таасир калдырмак. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым,
Бул окуядан алдында турган сабактар көп.